Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы логикалык туюнтмалар жана амалдар. Сабактын максаты логикалык туюнтма жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жана негизги логикалык амалдар жөнүндө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле үчүнчү логикалык амалдар үчүн чындык таблицасы жөнүндө маалымат аласыңар. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын планы бул биринчи логикалык туюнтма жөнүндө түшүнүк, экинчи негизги логикалык амалдар, үчүнчү логика амалдар үчүн чындык таблицасы, төртүнчүсү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Мына ушул сабакта колдонулган түйүндүү түшүнүктөрдүн тизмеси бул жерде берилди. Бул түйүндүү түшүнүктөргө сабакты жүрүшүндө аныктама эрежесин берип өтөбүз. Анда балдар, биринчи планга киришели, логикалык туюнтма жөнүндө түшүнүк. Эми логикалык туюнтмага аныктама берүүдөн мурда биз логика деген түшүнүккө аныктама берип өтөлү. Биз күнүмдүк турмушубузда негизинен логика деген сөздү дайым эле колдонуп жүрөбүз. Мисалы, логикалык маселелер экен, логиканы талап кылган иш экен деген сыяктуу. Демек, ал логика деген эмне экен? Грек тилинен которгондо бул ой жүгүртүү жөнүндөгү илим деп которулат экен. Бул логика кантип туура ойлонуу, ырастаулорду далилдөө жана чечим чыгаруу жөнүндөгү илим. Логика чындыкка жетүү ыкмаларын сезимдерге эмес, мурда алынган билимдерге таянуунун натыйжасында изилдейт. Түшүндүкпү балдар? Демек, бул сезимдерге эмес, мурда алынган билимдерге таянып натыйжасын изилдейт экен. Логика математиканын бир бөлүмү жана көптөгөн илимдерде колдонулат. Ал эми буль алгебрасы информатиканын негиздеринин бири болуп эсептелет. Эми бул жерде буль алгебрасы жөнүндө кызыктуу маалыматтар бар. 1847-жылы англиялык математик Джордж Буль логикалык айтымдарды изилдөө үчүн татаал сөз түрүндөгү айтымдарды кыскача символдор менен белгилеген математикалык ыкманы колдонууну сунуштаган. Кийин математиканын бир бөлүгү логика алгебрасы же буль алгебрасы деген атты алган. Анын жардамында логикалык айтымдарды жазышат, эсептешет, жөнөкөйлөтүшөт жана өзгөртүп түзүшөт. Буль алгебрасы өтө жөнөкөй, анткени ар бир өзгөрүүгө чындык же жалган деген эки маанини эле алышы мүмкүн. Эми балдар, жөнөкөй логикалык айтымга аныктама берип өтөлү. Жөнөкөй логикалык айтым бул маанисин жоготпостон туруп кичирейтүүгө же бөлүүгө мүмкүн болбогон айтым. Андан сырткары мындай эрежеде аныктамада берели. Жөнөкөй логикалык айтым деген бул жөнөкөй жайынча айтылган жай сүйлөм. Же чын, же калп болуучу жай сүйлөм. Эки гана жообу болуучу жай сүйлөм. Ал эми татаал айтым болсо, логикалык амалдарга, операцияларга дал келген логикалык байламдалар менен бириктирилген эмне жөнөкөй айтымдар. Ал эми логикалык туюнтма болсо, бул логикалык амалдар, операциялар же болбосо менен бириккен логикалык айтымдар. Түшүндүкпү балдар? Азыр биз логикалык операцияларга төмөндө токтолобуз. Логика алгебрасы айтымдардын мазмунун текшербестен, айтымдар эмне деди? Жөнөкөй жай айтылган сүйлөм, ошону терстирбестен мазмунун, алардын чындык же жалган экенин гана карайт. Ал алгебралык эсептөөлөр жолу менен курама же болбосо татаал айтымдардын чындык же жалган экенин аныктоого мүмкүндүк берет. Логикалык айтымдарды латын алфавитинин баштамалары менен белгилешет. Мисалы, А айтымы деген эмне экен? Бул жер тоголок. Жер тоголок бул чындыкпы, жалганбы? Чындыгы эки гана жообу болот айтымдын. Же чындык, же жалган. Б айтымы күн бул планета. Күн бул планетабы? Жалганбы, чынбы?
эки гана жооп болушу мүмкүн. Бул жалган. Эми бул логикалык туйунтмалар жөнүндө болду маалымат. Эми экинчи планга келели. Экинчи план бул логикалык негизги амалдар. Негизги амалдар бул биринчи бул дизъюнкция. Дизъюнкция же болбосо логикалык кошуу. Кадимки эле математикада биз амалдар бар, ошол сыяктуу эле логикада дагы амалдар бар экен. Дизъюнкция же болбосо логикалык кошуу. Бул эгерде жөнөкөй логикалык айтымдардын бирөөсү гана чын болсо, анда чындык жана экөөсү тең жалган болгондо гана жалган маанисин алган татаал логикалык туйунтма. Логикалык кошуу эки же андан көп айтымдын же байламдасы менен биригишинен түзүлөт. Мисалы карагыла, апамдын маанайын көтөрүү үчүн идиш аякты жууп коюш керек. Бул бир айтым, же ага чай сунуштоо керек. Көрдүңөрбү балдар? Бул бир дизъюнкция, же деген байламда менен байланышат. Эгерде бул жерде эки айтым болуп турат. Ага чай сунуштоо керек деген бир айтым, апамдын маанайын көтөрүү үчүн идиш аякты жууп коюш керек. Эки айтым же деген байламда менен байланышат. Бул дизъюнкция, кошуу. Логикалык кошуу амалы. Экинчи конъюнкция. Конъюнкция бул логикалык көбөйтүү. Мунун белгилениши мындай белги менен белгиленет. Ал эми кошуу мындай белги менен. Эми карагыла, бул жөнөкөй логикалык айтымдардын бардыгы тең чындык болгондо гана чындык маанисин алган. Ал эми калган бардык учурларда жалган маанисин алган татаал логикалык туйунтма. Демек, бул ошол бардык айтымдар чын болгон учурда көбөйтүүсү дагы неме болот экен? Чын болот экен. Ал эми калган учурда жалган деген эмне алат экен? Маани алат экен. Бул туйунтма, логикалык туйунтма эмне деп аталат экен? Конъюнкция деп аталат экен. Логикалык көбөйтүү эки же андан көп айтымдын жана байламдасы менен бирөөгө биригишинен түзүлөт. Демек, жана байламдасы менен эмне кылат экен? Байланыштырып түзүлөт экен. Мисалы, максаттарга жетүү үчүн билим жана тырышчаактык керек. Бул жерде жана деген байламда колдонулат. Эми импликация, ээрчүү, логикалык ээрчүү амалы. Бул мындай белги менен белгиленет. Бул биринчи айтымы шарт, ал эми экинчиси натыйжасы болгон татаал логикалык туйунтма. Түшүнүкпү балдар? Биринчиси демек шарт, биринчи айтымы, экинчиси натыйжасы болгон татаал логикалык туйунтма. Мындай логикалык туйунтма чындыктан жалган келип чыгат дегенден башка бардык учурда чындык маанисин алат. Көрдүңөрбү балдар, кандай логикалык ойлоону талап кылган амалдар? Мындай логикалык туйунтма чындыктан жалган келип чыгат дегенден башка учурда, бардык учурда эмне дейт? Чын маанисин алат дейт. Логикалык ээрчүү бул эгерде бул эмне кылат? Шарт коет, анда эмне ошонун натыйжасы деген сөз айкашынын жардамында эки айтымдын бирөөгө бир татаал айтымга биригишинен түзүлөт экен. Мисалы, эгерде сан 6-га бөлүнсө, бул эмне? Шарт. Анда 3-кө да бөлүнөт. Бул эмне? Натыйжасы. Бул импликация болуп эсептелет. Инверсия, тануу. Бул мындай белги менен белгиленет. Бул эгерде баштапкы логикалык айтым чындык болсо, тануунун жыйынтыгы жалган жана тескерисинче баштапкы логикалык айтым жалган болсо, тануунун жыйынтыгы чындык болгон татаал логикалык туйунтма. Түшүндүкпү? Бул тануу демек чындык болгон айтымды жокко чыгарсак, тансак, ал эмне болот? Жалган айтым болот. Жалган айтымды тансак, чын айтым болот.
ушундай логикалык жыйынтыкты чагылдырган логикалык түнүтмө бул эмне деп аталат экен? Инверсия амалы. Эми логикалык тануу баштапкы логикалык айтымга эмес деген же мындай туура эмес деген сөз байламталарын кошуу жолу менен түзүлөт. Мисалы карагыла, Кыргызстандын борбору Бишкек. Бул эмне? Чын айтым, чын айтым. Бул туура да бул. Эми инверсиядан кийин эгерде аны тансак, же болбосо жокко чыгарсак, анда Кыргызстандын борбору Бишкек эмес. Бул эмнеге айланды? Жалганга айланды. Көрдүңөрбү? Чындык айтымды жалганга айландырат экен, жалганды чынга айландырат. Мисалы, жалган айтым айталы, Кыргызстандын борбору Талас. Бул жалган, Мисалы, инверсиядан кийин Кыргызстандын борбору Талас эмес. Демек, бул чын. Чынга айланды. Кийинки амал бул эквиваленттүүлүк, барабардык. Башкача айтканда, логикалык барабардык. Бул качан жөнөкөй логикалык айтымдардын экөөсү тең бирдей чындык маанисин алганда гана эмне болот экен? Чындык болгон татаал логикалык түнүтмө. Логикалык барабардык качан жана качан гана сөз айкаштардын жардамында эки айтымдын бирөөгө бирүүсүнөн эмне болот? Түзүлөт. Мисалы, Жеңиш чокусу Кыргызстандагы эң бийик тоо чокусу. Бул качан гана эмне болуш керек? Экөө тең чындык. Жеңиш чокусу Кыргызстандагы эң бийик тоо чокусу. Эквиваленттүүлүк. Жеңиш чокусу десе, силерге сразу оюңарга эмне келет? Кыргызстанда эң бийик чок экендиги келет. Мисалы, Кыргызстандагы эң бийик тоо чокусу десе, сразу оюңарга эмне келет? Жеңиш чокусу келет. Бул бири-бириге эмне? Эквиваленттүү. Түшүнгөн болсок, бул логикалык амалдар жөнүндө болду. Демек, 5 логикалык амал. Негизги амалдар, негизи логикалык амалдар аябай көп. Бул эң негизгилери. Эми анда 3-чү планга келели. 3-чү план бул логикалык чындык таблицасы. Логикалык амалдар үчүн чындык таблицасы. Эми карагыла. Мисалы, бул жерде дизъюнкция, көбөйтүү, конъюнкция, инверсия, импликация, эквиваленттүүлүк. Эми карагыла, мында чындык таблицасы. Бул жалган айтым. 0 деген бул жалган айтым. 1 деген болсо чындык айтым. Түшүндүк? Бул жогоруда айттык го айтымды. Демек, жалган айтымга жалган айтымды кошсок эмне болот экен? Жалган айтым. Жалган айтымга чын айтымды кошсок, анда чын айтым келип чыгат экен. Чын айтымга жалган айтымды кошсок, чын айтым. Чынга чынды кошсок, чын келип чыгат экен. Бул чие байламтасы менен. Эми карагыла, мисалы, математиканы деле алсаңар, 0-го 1-ди кошсоңор эмне болот? 1 болот, 0-го 0-ду кошсоңор 0 болот. Ушул сыяктуу эле. Эми карагыла, көбөйтүүдө, конъюнкцияда бул экөө тең качан гана чындык болгон учурда гана жыйынтыгы дагы чындык болот. Эрежесинде да айтып өттүк, калган учурда баарында жалган болот. Көбөйтсөк. Танууда бул жалган чын болот, чын жалган деген келип чыгат. Ээрчүүдө демек бул жалганды ээрчисе эмне болот экен? Чындык. Бул жалган чындыкты ээрчиген учурда да чындык. Ал эми чын жалганды ээрчисе, демек бул эмне болот экен? Жалган. Чын ээрчисе, ал албетте эмне болот? Чын болот. Жана эквиваленттүүлүктө бул демек эмне? Жалган айтымга жалган айтым эквиваленттүү болсо, анда эмне болот? Чындык келип чыгат. Жалган айтымга чындык, анда жалган айтым келип чыгат экен. Жана чындык айтымга жалган айтым эквиваленттүү болгон учурда ал жалган. Бул экөө бирдей эле болгон орун алмашып атат. Жана чындыкка чындык эквиваленттүү болгон учурда бул чындык келиши, бул белгилүү. Түшүндүңөр, бул чындык таблицасы. Эми карагыла балдар, мисалы силер дагы каалаган айтымды мисал келтирсеңер болот. Бирок ал жай сүйлөм болушу керек, же чындыкты, же
жалган экендигин чагылдырган. Жана алардын ортосунда кошуу, көбөйтүү, тануу, ээрчүү, барабардык амалдарын пайдаланып, логикалык амалдарды чыгарсаңар болот. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек, биз бүгүн логикалык туюнтмалар жана логика деген сөздүн маанисин билип алдык. Жана логикалык туюнтмаларга татаал айтым кандай болот, жөнөкөй айтым кандай болот, жана айтымдардын белгиленишин билип алдык. Андан сырткары негизги логикалык операциялар же болбосо амалдар 5 амалды бул жерде ойдо да айтып өттүк. Жана ошол амалдар үчүн чындык таблицасы жөнүндө дагы түшүнүк алдык. Эми балдар ушул жогоруда айтылган маалыматтардын негизги маанилүү жерлерин жазып алып, теманы тереңирээк түшүнгөнгө аракет кылгыла. Бүгүнкү сабактын демек тапшырмасы бул суроолор жана тапшырмалар бар бул жерде. Бул биринчи формула менен берилген татаал туюнтмаларды кадимки тилде жазып бергиле дейт. Демек бул А айтымы. А айтымы деген Тимурга тарых жагат экен. Б айтымы Зояга информатика жагат. С айтымы болсо Рита тарых боюнча видеоролик жасай алат. Бул жерде жооптор бар. Ушунун кайсы туура болот? Ушуну формула менен берилген татаал туюнтмалар кадимки тилде жазып бергиле. Буларды жазып бересиңер. Мисалы, Тимурга тарых жагат. Бул кайсы амал эле? Бул амал көбөйтүү амалы жана Зояга информатика жагат. Ушуну сөз менен эмне кылып бересиңер? Чечмелеп жазып бересиңер. Экинчи, берилген айтым чындык болгон x бүтүн санын атагыла. Карагыла. X 6-дан чоң эмес деген сөз бар. Жана x 4-төн чоң. Ушул x саны канча барабар? Ушул айтымдын негизинде табасыңар. Жана үчүнчүдө таблицада издөө серверине болгон суроо талаптар берилген. Бул суроо талапта Ж логикалык амалын белгилөө үчүн кандай момундай символ колдонулган. Ал эми жана логикалык амалын момундай символ менен белгилөө колдонулган. Ар бир суроо талап үчүн Адан Гга чейин дамаларга туура келген анын коддору көрсөтүлгөн. Коддору көрсөтүлгөн. Суроо талаптарынын коддорун солдон оңго карай табылган беттердин сандарынын өсүү тартиби боюнча жайгаштыргыла. Мында табылган беттердин сандары ар башкан. Демек, бул жогоруда берилген шарты боюнча бул тапшырманы дагы аткарасыңар. Анда балдар тапшырма сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда кийинки сабакта жолугушканча.